Борбор калабыздын түндүк тарабында жайгашкан таштанды төгүүчү жай өткөн кылымдын 70-жылдарында ачылган. Жарым кылымда полигондун аянты 50 гектарга жетти. Тегерегинде ондогон конуштар жайгашкан. Көптөгөн жылдардан бери бул полигон конуштардын гана эмес, Кыргызстандын экологиялык эң курч маселелеринин бири болуп калууда. Бул жайга Борбор калаадан күнүнө 1000 тоннадай таштанды чыгат. Чоктун үстүнө төгүлгөн таштанды түбүнөн быкшып отуруп, коюу түтүнгө шамал катуу болгондо жалынга айланат. Полигондон чыккан түтүн Борбор шаардын абасынын булганышынын чоң себептеринин бири. Бул маселени чечүү үчүн жергиликтүү бийлик тарабынан санитардык полигонду рекультивациялоо жана Борбор калаадагы таштандыларды чыгаруу боюнча абалды жакшыртуу долбоору 2011-жылы даярдала баштаган. Ал эми мөөнөтү бүткөн полигонду толук көмүп, жаңысын салып берүү милдетин 2017-жылы толугу менен эстониялык компания мойнуна алган. Булар болсо мына 2018-19 иштерди баштап туруп, анан 2020-нын башында пандемия деп кетип калган. Анан ошо пандемиянын форс-мажор деп 49 күн белгиленген дүйнө жүзүндө. Бирок булар 1,5 жылдан ашык булар жок болуп кетти да. 1,5 жылдан келип туруп, мындай айтканда ачык эле шантаж менен келди да. Бизге дагы 3 миллион евро төлөп бересиңер депчи. Анан биз болсо бул алардын каалоосуна барган жокпуз, алардын шарттарына көнгөн жокпуз. Биздин кала башчыбыз айтты, силерге бир тыйын бербейбиз депчи. Анын азыркы ушул сүйлөшүү келди. Ошол мурунку белгиленген контракт боюнча, белгиленген жалпы суммалар боюнча иштейбиз деп алар ошого көнүп атат да азыркы убакта. Долбоордун жалпы наркы 9 миллион еврого бааланган. Бул каражатка келишимде көрсөтүлгөн 35 гектар көмүлүшү керек болсо, анын 22 гектар гана топурак менен бастырылып, иш 2020-жылы үзгүлтүккө учураган. Ал эми эстониялык компания эч кандай иш токтоо болбогонун айтып, айыптоолорду төгүндөдү. Биз ишти токтоткон эмеспиз, иштеп жатабыз. Бул 5-6 келишим. 5-келишимде жаңы полигонду куруп берүү каралган. 6-келишимде эски полигондун үстүн жабуу иштери жүргүзүлмөк. 5-келишим боюнча иш алып баруудабыз. Ал эми 6-келишим боюнча буйрутмачы документтерди толук берелек. Экологдордун айтымында таштанды полигонунан чыккан түтүн Бишкектин түндүк тарабын дайыма каптап турат. Кышында ага жеке турак жайлардан чыккан түтүн кошулуп, дем алуу таптакыр мүмкүн эмес. Полигондун тегерек четиндеги конуштар жерди кызыл китеби жок сатып алгандыктан сатып, жер которуп кете алышпайт. Аргасыздан ыш түтүн менен дем алып жашап келишүүдө. Мына Бишкек шаары кир деп атат, а бу жерде өзгөчө кир ушул жерде сезилет да, анткени бул свалка күнү түнү күйөт. Жанагы швейный отходдор көп келип атпайбы? Шаардагы болгон отходдун баары келип атат да. Зыяны өтө чоң. Бүт жительге, тем более мына жаңы өсүп келаткан бала чакага өтө чоң. Учурунда полигон 400 000 киши жашаган шаарга эсептелинген. Азыркы учурда Бишкек шаарында 3 эсе көп киши же миллиондон ашык калк жашайт. Колдоодун мөөнөтү аяктаган полигонду жабып, жаңы таштанды төгүлүүчү жай куруу иштери уланууда. Долбоордун алкагында Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы тарабынан грант жана насыя түрүндө 22 миллион евро бөлүнгөн. Мырзайым Жолдошбекова, Адилет Марсбеков, 5-канал.